Ак Суу районунун Кереге Таш айылында 3000ге жакын калк жашайт. Жергиликтүү эл мал жана дыйкан чарбачылыгы менен алектенет. Облустун Борбор калаасы Каракол шаарынан анча алыс эмес жайгашкан бул айыл Тоо Лыжа кластери долбооруна кирип, туризмди өнүктүрүүгө ылайыктуу деп табылган. Тоо Лыжа базасын салууга инвесторлор келип кетти, дагы деле келип жатышат. Жергиликтүү эл каршы экен, андан кийин макул экен деген имиштер дал ушул айылдын тегерегинде жүрүп келет. Баш аягы Кереге Таш айылына лыжа базасын салууга келген инвесторлордун саны 5ке жеткен. Бирок алардан деле эч майнап чыга элек. Анткени башында жергиликтүү эл каршы чыгышкан экен. Мурун дагы инвесторлор келишкен. Мурдагы жылдары анда дагы элдер мындай туура эмес ойлонуп, баягы жайыт маселесин карашыпчы, жайыт тар болуп калат, анан жайкысын жайытка киргизбей коет экен деп туура эмес түшүнүшүп, ошондуктан берилбей калган да. Кереге Таш айылы ушул Ак Суу району боюнча эң чоң айылдардын бири да. Кышкысын мал короодо мал карайт, жайкысын жаз келгенден баштап талаачылык. Жер себеп иштетебиз, картошка себебиз дегендей. Ошол картошкабыз дагы бир жылы баа болот, бир жылы баа болбойт, актабайт мындай айтканда. Айла жок муну турмушу да. Анан бала чаканын баары эле талалап тышта жүрүшөт, мигрант болуп. Орустарга жалдырап, хаколдорго жалдырап. Ошол Адам Дүйшөбаев учурда бир үйдө 3 үй бүлө жашап жатканын айтып күлөт. Анын 2 уулу Россиялап иштеп кетишкен. Үй салып эл катары жан багуу үчүн алыска кеткен уулдарынын жубайларына жардамдашып, небере багып, анча-мынча бошой калганда Караколго киши ташып, тыйын тыпыр табуу менен алек. Кереге Таштан эле 60 бала Россияга кетти. Ушул айылдан эле бир эле точкага Иркутский область Бадайбо деген шаарга мына асты уже 7-8 жолу кетип атышат. О жерде бир балабыз бар, ошол баарын тартып, ошо калып барып, иштетип, жумушка орнотуп, күзүндө октябрь, ноябрда келе башташат иштеп. Суук Сибирге кетишет да, Сибирде жүрүшөт. Анан ошол өзүбүздүн айылда, бу Караколдо, Ак Сууда бир завод, фабрикалар, илгеркидей эмелер ушундай эмелер заводдор болгондо тентибейт элек да, иштейт элек. Айла жок азыр мен деле кетет элем. Башка жаккачы иштеп. Балдарым макул болбой атат, болбосо мен деле иштегенге кудуретим жетет азыр. Ошол ушундай турмуш. Учурда Кереге Таш айылы боюнча 200ге жакын мигрант бар. Эгерде аталган айылга Тоо Лыжа базасы салынса, мындай жашоо шарт бир кыйла жеңилдемек дешет элеттиктер. Спортсмендер чыгат беле эгер курулуп калса, туурабы? Мына Каракол Лыжа базасына бара албай атышат. Барса акча төлөйт. Агаранда бу жер жакын. Эмне деген коттедждер курулат беле. Элге жакшы болот. Элге жакшы эле болмок. Анан азыр эми эл түшүндү. Эл түшүнүп макул болду. Макул азыр. Уже макул болуп баштаса деле деп атат. Баштаса жумушта болот эле. Бала чакабыз тетиги көрүнгөн жака тентибей мына 3 жылда болот беле. 5 жылда курулуп бүтөт беле. Иштейт эле да, жумуш орду болот болчу. Жок дегенде бир балдарыбыз сыртка чыкпайт эле. 100 бала иштесе, 200 бала иштесе дагы ошол жумуш болот болчу да.
Ал эми Кубан Өрүстөмов пайгамбар жашына келип пенсия алып жаткан учуру. Айыл тургуну Кереге Таш, Ак Суу, Каракол маршрутунда таксист. Өмүр бою Кереге Таш айылында жашап айдоочулук кесипти аркалап келген Кубан Өрүстөмов дагы биздин айылга тоо лыжа базасы курулуп калса деген тилекте жүрөт. Dünya жүзүнүн баары бүт ушундай эмелер келип, инвесторлор келип ушул спорт эмелерди салган жерде бір күндө өсүп атат го, көрүп атабыз го далай жерде. Эң өнүккөн мамлекеттерде инвестор чакырып ушул наоборот салгыз албай атат да, биздин наоборот Кудай берип ушул келип калса элге журтка жакшынакай жакшы жардам болот. Туристтер келсе, туристтерге өзүбүздүн болгон продукцияларды сатсак, аркы-берки кылсак, элементарный айран сүт сатса деле ушул пайдасы тиет, пайдасы тийбей койбойт. Бул негизи жакшы нерсе бул өзү. Бул эми биз баягы жаш мурунку убак менен жүрө бербешибиз керек. Ушул келечек жаштарды болгондон кийин жаштардын спортко болгон кызыгуусу артат. Анан бул салынып калса, бул тонун баарында чыгып тетиги эме менен тегерегинин баары жакшынакай кооз болсо, элдер келип, туристтер келип, азыр жөө туристтер көбөйдү. Азыр тем более лыжный база салып калса, жөө туристтин баары ушакка келе баштайт. Анткени себеби бул любой жерде бизден болгон жердин баарында туристтер келет да. Бизге көп эле пайдасы тиет, бунун эч жаманчылыгы жок. Эми бул жанагы бизде баягы мурунку убак боюнча айтып атышпайбызбы? Тигинтип кетет, анан мынтип кетет деп. Мен мындай жаман жактарын ойлобойм. Действительно мындан пайдасы тийген жакшы шарт болот. Эгер боосу бек болуп эле салынып калса, кана. Күндө таң эртен туруп, кыштын ызгаарына карабай жолдо жүргөн айыл тургуну тапкан акча каражатына анча-мынча чай май алганга болорун айтат. Кубан мырза үчүн эң башкысы унаада күйүүчү майынын ар дайым болуп турганы. Анын айтымында бир кездерде аталган айыл жаштары тоо этектеп, лыжа тээп чоңоюшкан экен. Биз эми жашыраак кезде биздин школдо спорт эмеси бар болчу. Лыжабыз бар эле. Лыжа менен бул тоого барып алып лыжа тептибиз. Ушул Кереге Таш айылынын тоосунан эле? Тоосунан эле жөн эле бул жактан эле. Анан элдин баарлары мурун кан ките берилер. Азыр андай эме жок. Баарлар азыр телефон кучактап калбадыбы? Азыр андан көрөк лыжный база салынса, катоктор салынат. Элдердин баары ошол барып хоккейин ойношот. Лыжа тебишет. Жок дегенде бир видео бекер жаткандан көрөк неберде эшитип барып, bir gün, 2 gün ес алып келгенге кантип шарт болбосун. Кээде барып атабыз го, Караколго барып, Караколдон өйдө карай түшүп чыгып далайда акчабыз кетип атат. Бул жерде өзүбүздүн жер, наоборот жакшы да. Биздин эмеге салынса, Караколдун лыжный базасынан биздики аябай күчтүү болот. Анткени себеби жол түз, трасса жакын. Болду ошо. Атиги жакка болсо, өйдө карай машина менен, такси менен кетиш керек. Бул жерде келдиң болду, анда бир аздан кийин эле отуруп алып ары карай кете, тоо жакка кете берсе болот. Биздики абдан жакшы ыңгайлуу жерде да. Кайда барасыз? О, жакшы. Чындыгында бул айылга тоо лыжа базасы курула турган болсо, анда ал айылдан анча алыс эмес аралыкта жайгашат. Жакынкы аралыкта эле 2 инвестор табылып, алар атайын бул жерге келип, көрүп дагы кетишкен экен. Бияка улам бир барып инвесторлорго барып бул проектибизди сунуштап атабыз. Баарын жактырып атышат. Эми азыр бир испанецтер менен сүйлөшүп атабыз. Анан бир орустар. Алар келип көрүшүп, азыр бир ойлонуп, мындай сүйлөшүүлөрдүн үстүндө болуп атабыз азыр. Бул жер өзү 136 гектар жер. Анан ошол 136 гектар жерге лыжный база салынат. Проекттин өзүнүн стоимости 178 миллион долларлык проект. 178 миллион долларлык проект. Ошол проект боюнча эле салабыз деп атышат, Кудай буйрса. Бу жакка салынып калса, аябай жакшы нерсе болуп, айыл үчүн дагы, жергиликтүү элдер үчүн дагы жумуш орду аябай жакшы болот. Мисалы үчүн Караколдо бир эле горнолыжный база менен Караколдо килтейген шаар кадимкидей өзгөрдү да.
канчадаган кафелер иштеп атат, канчадаган мейманканалар иштеп атат, канчаган таксилер, эмне деген кызматтар иштеп атат. Айыл кенедей айыл бул лыжный базанын аркасы менен аябай жакшы нерселер болот эле да. Жумуш орду менен мейманканалар да салат эле. Негизи жакшылоо кең казылып атпагандан кийин бул жерде эс алуу гана эмеси аябай эле жакшы болмок. Кереге таш айылындагы салына турган Тоолужа базасынын $178 миллион долбоору атайын компьютердик графика менен түзүлүптүр. Кереге таш — это порядка 50 километров разнообразных трасс и спусков с общим перепадом высот 1150 метров. Кереге таш — это более 17 километров скоростных и комфортабельных пассажирских подвесных канатных дорог. Сезон катания с ноября по май. Кереге таш — это горнолыжный стадион для новичков и детский городок для маленьких лыжников. Широкие, пологие, хорошо освещенные трассы. Кереге таш — это самые сложные спортивные трассы, отвечающие всем требованиям ФИС. Огромный фан-парк для любителей экстремального катания. Кереге таш — это круглогодичные спортивно-тренировочные, оздоровительные, восстановительные и развлекательные комплексы арены. Все необходимое для катания: прокат горнолыжного снаряжения и аксессуаров, камеры хранения и сервисные центры. Кереге таш — это более 5000 мест комфортабельного размещения на курорте, изобилие уютных ресторанов, кафе и баров. Кереге таш — это всегда прекрасная погода, солнечное безоблачное небо и умеренные дневные температуры. Бияктан лыжный база орус инвесторлор өзлөрү полный салышат, канаткасын, мейманканасын, булар даже бассейнге чейин. Эми проектиде көп нерселер бар. Эми буюрса бара-бара баарын салып неметчет. Айыл жеринде эч кандай неме жок. Наоборот, бул лыжный базанын негизинде айылга наоборот жардам болот. Айылдан жардам эмес, айылга жардам болот. Бул бияк кереге таш инвестордук эмес, инвестордун акчасы биякка салынат. Бул элдик эле болуп эсептелет да. Биякта турат. Элдик эле болуп эсептелет. Элдин жалпы элдин окатындай эле кабыл алып түшүнүшүбүз керек да. Азырынча сүйлөшүүлөр гана жүрүп жаткан бул долбоор ишке ашып калса, анда алгач айылдын тургундары жумуш орду менен камсыз болооруна кепилдик бар. Ал эми бул жолку инвесторлор өздөрү жергиликтүү калк менен дагы жолугушуп кетишкен. Туура эмес маалыматтан баягы элдер чын эле чочуп калган да. Туура эмес маалыматтан эми бул инвесторлор келсе, песка булак менен курча болот экен, малыбыз кирбей калат экен. Ушундай бир түшүнбөстүктөн ошол нерселерге туура жооп бере алдык окшойт да, ошондон түшүнүштү. Азыр жайыт маселеси бул кар түшкөндөн кийин колдонула турган нерсе. Ал жайытка эч бир мындай тоскоолдук бербейт. Сезондук эле. Сезондук эле. Малдын баары короого кирип кеткенден кийин пайдалана турган убакыт бул деген. Эч кандай жайытка эч кандай мындай тоскоолдук жок. Учурда айылда оорчунду көйгөйлөрдүн бири бул бала бакчанын жоктугу. Жергиликтүүлөр балдарын кошун айылдарга же айрымдары Ак Суу жана Каракол шаарына ташыйт. Ал эми учурдагы инвесторлор менен келишимге кол коюлуп калса, айылга бала бакча салып берүү мүмкүнчүлүгү да турат. Белгилей кетсек, Кереге таш айыл аймагына 5 айыл кирет.